буга да айткан күндөр болду да, акчаңды кетирбе, коротпо. Муну жөн эле үйдө эле карап багып кой, тамагын берип эле деп ушундай бул айткан күндөр болду врачтардынчы. Ушу бала жерде жатканын көрүп анан ушу балага условия түзүп берелик дешип. Оюм, жакшы ойлорум бар буюрса. Ушу баланы наркы балдардай болбосо да кичине элге кошуп бутка турса деп үмүт кылып жашайм мен. Кыялдарын жазып алыптыр да. Атам жакшы болуп кетсин, анан буну да жазыптыр. Базып чуркап ойносун биз менен депчи. Улуу балам экөө жазган го, анан ошентип жазып коюптур. Арабызда тагдырдын чоң сыноосуна кабылып, күн сайын жашоо үчүн күрөшүп, өз арабасын өзү тартып келе жаткан миңдеген мекендештерибиз бар. Бул чыгарылышыбызда ошондой үй бүлөлөрдүн кайгы кубанычын, арманы менен үмүтүн чагылдырабыз. 33 жаштагы Саида Бахрамова учурда 3 баланын энеси. 20 жашында турмушка чыгып, Нурайда аттуу кыздуу болот. Алгачкы наристеси оор дарт менен төрөлөрү жаш эненин оюна да келген эмес. Төрөтүмдө бир аз өзүм кыйналып калдым. Анан баланы чыгарып мага көрсөткөндө көк хөмөк болуп көгөрүп төрөлгөн, жана кислород жетпей төрөлгөн. Өзүңүз эле төрөдүңүз да кесип? Жок, өзүм төрөдүм, ооба. Өзүм төрөдүм. Эмне деп айтышты? Башында билген жок, врачтар деле билген жок. Ошо көп болуп калган себеби эмне экен? Аны да эчтеке деген жок. Мен биринчи төрөтүм, бала ушундай болот экен деп эле. Маанилүү жок. Ооба. Бала ушундай болот экен деп эле билген жокмун. Анан уже 5-6 ай болду. Жакшы эме албайт. Мен ойлойм, анан көп врачтар да айтат, жанагы киндиги оролгондо жардам бербей калды го деп, жанагы мындай киндиги оролуп турганда бала келип кетип эме болот го, ошондо мындай өздөрү жакшы жардам бербей, жана кыйнап чыгарып алды баланы деп. Бизге баланы жакшы деп берген, бирок бир аз кичине төрөлдү, 2,5 килограмм. Бала кичинекей деп эле койду го. Бала кичинекей өзү ушундай, бир аз эме албайт десе эмет. Ооба. Азыр кичине слабый болуп атат деп эле 2 күндө эле чыкканбыз биз роддомдон. Ушинтип карап, анан 8 айында кайненем өзү айткан, Бишкекке барайлычы деп. Бир көрсөтөлүк деп эле келгенбиз. Бул эмнеге мындай бир эле көрсөтөбүз деп келип, 1-3 детскийге барганбыз. Жатасыңбы? Доктурлар Нурайдага ТЦП, балдардын церебралдык шаал оорусу деген диагноз коюшкан. Бул оору балдардын нерв системинин жабыркоосунан келип чыгат. Оорунун белгилери келбеттин, кыймыл аракеттин, сүйлөөнүн, тең салмактын бузулушу, акыл эстин өсүшүнүн кечеңдеши. Өзгөчө баланы багуу Саида эже үчүн оңойго турган жок. Ошондо да эне жакшылыктан үмүт үзбөй, кызынын айыгып кетерине чын жүрөктөн ишенди. 8 айга чейин кандай бактыңыздар, эч кандай белгиси билген жокпу? Кыйналып бактык аябай. Эмчек эме албайт, бутылкалап тамчылатып сүт берем. Ошентип баккам. Эмчек эме албайт да, мындай өзү да мындай аракет жок да тартып эмгенге. Анан бутылкада сүт берем, тамчылатып куям оозуначы. Ошентип туруп, ошентип ыйлабак, аябай колдон түшпөгөн ыйлабак бала болду. Түнү менен Түнү күн очередь деп уктап туруп караганбыз бул кызды. Биринчи жолу лечение алдык, бирок анан ары 6 ай сайын алышыбыз керек да лечение. Жаткан жоксуңарбы? Лечение жок, алдык. 3-чү детскийден жатып алдык. Ошо биринчи жолу ошол жакта жатканда ушундай балдарды көрдүм мен. Энелер монча жылдан бери карап жүрөбүз депчи. Анан менин балам да ушундай экен деген ой болду да. Ооба, ушундай экен деп. Бирок ошого да мындай өзүм көнгөн жокмун да. Койчу, мен бир эртең лечение алам,
кийинки жолу лечение алам, ошентип байыгат деп ойлодум мен. Жанагы жаткан балдардай болбойт деген ой менен жүрдүм да. Эне ушундай ойлойт да, ушундай үмүт менен жүрөт го. Анан ой. Ошондон бери улам канча айдан бери лечение алып турасыздар? Башында 6 айда алып жүргөнбүз. Анан могу балдар болуп, кийинки балдарым төрөлүп, кээде 1 жылда да ала албай калабыз. Анан шартыбыз да болбой калат да биздики. Шартыбыз болбой калат. Бул азыркы учурда биякта лечение ала албай калдык. Частныйлерге барсак кымбат да. Аксууга да 1 жылда 1 барып калдык азыр. Аксуунун суусу жакшы деп барабыз биз. Мондай тырышкан балдарга сууга түшүп кичине суу жайыт да, бошоп, анан ЛФК ушулары жакшы. А бияктан алган уколду ошоктон деле жаздырып барып алабыз да. Бияктан сайдыган уколдорду. 6 айда 1 алынчу лечение 15ке турат го. Аксууга барсак 15 турат го. 15 миң кетет да, өзүбүз мындай эмебиз менен. Ошондо да кичине тартышып жүрүп барабыз да. 15 миң кетет. А бияктарда частныйлер кымбат биякта. 15-20 жетпейт го биякта частныйлерге барган. Азыр Нурайда 10 жашта. 10 жылдан бери Саида эже кызынын жанынан жарым карышта алыстабастан 24 саат бою Нурайданын кашында болот. Ал азыркы учурга чейин отура элек. Өз алдынча тамактанып, жеке муктаждыктарын да аткара албайт. Сүйлөбөйт, отура элек. Азыр 10 жашка чыгат, буюрса эртең апрелде отура элек. Андай жөлөп отуруп, ошентип ороп отургузам. Анан кичине ходунокко салып коем. Өзүн силкип кичине басат. Оюм, жакшы ойлорум бар буюрса. Ушу баланы наркы балдардай болбосо да кичине элге кошуп бутка турса деп үмүт кылып жашайм мен. Жолдошуңуз бар да. Ооба. Жолдошуңуз каякта иштейт, эмне иш кылат? Бир эмеде базарда бирөөнүн колунда соода кылат. Реализатор болуп жүр. Ошентип бизди багып атат, Кудайга шүгүр. Доктурлар бул оорудан айыгып кетет деп айтышпайт. Тынымсыз жылдап аракеттенип, айрым булчуң менен нервтердин иштөөсүн калыпка келтирүүнүн өзү чоң эрдик. Мисалы, өзү кашык кармап жеп, же дааратканага өз алдынча барып калууга жеткизүүнүн өзү чоң эмгекти талап кылат. Үмүт кылып лечение алып жүргүлө, мындай баланы жок болбойт деп таштап койгула деп таштай албайсың да бул баланы. Таштай албайсың да. Ооба, таштай албайсың. Анан лечение алып жүргүлө, буюрса жакшы болот деген сөз менен айтат да. А кээ бир врачтар айтат, койчу. Буга да айткан күндөр болду да. Акчаңды кетирбе, коротпо. Муну жөн эле үйдө эле карап багып кой, тамагын берип эле деп ушундай бул айткан күндөр болду врачтардынчы. А бирок мен оор тиет, жүрөгүм оор тиет го. Анан мен жок, кандай ушу 3 баланы бирдей карайм. Буну Кандай көрсөңүз ооба, үчөөнү тең бирдей бул ооруду деп мындай кое албайсың да. Анан уялбайм, мындай карабай үй көчөгө чыкпаган, көчөгө алып барбаган энелер бар да мындай балдарды. Мен уялбайм. Каяка барсам, ошо 3 баланы бирдей алып жүрөм мен. Бул анча-мынча паркка алып барабыз. Парктарда өзүмдөй отуруп эме кыла албаган менен аркы балдар түшөт да. Ушулар түшүп, ойноп, кыйкырып күлгөндө, бул да ушу биякта туруп эле коляскада отуруп эле аркыларга кошулуп күлөт. Ойноп күлөт. Дайыма көзүн ачкандан жанында турам да, кеч уктаганча. Ол келечекте жакшы пландарыбыз бар. Өзүбүздүн үйүбүз жок да. Биз биринчи очередде өзүбүз үй жай кылып, өзүбүздүн үй жайыбызда балдар менен жакшы жашап, окутуп, буларды жакшы карап,
ушундай ниеттер менен жүрөбүз. Саида айым жолдошу 3 баласы менен шарты оор үйдө жашашат. Өзүнчө үй алып, балдарга өзгөчө Нурайдага ыңгайлуу бөлмө жасап берүү эненин чоң кыялы. Үй бүлөдө жалгыз иштеген Саида эженин жолдошунун кирешеси күнүмдүк оокаттан ашпайт. Ошентсе да Саида эже илгери үмүт менен жашап, маанайын чөктүрбөгөнгө аракеттенет. Эгер Нурайда убагы менен дарыланып, анын айыгуусуна болгон аракеттер көрүлсө, ал өз алдынча тамактанып, басып калуусу да мүмкүн. Эгер кичинекей мекендешибизге колдоо көрсөтүүнү кааласаңыздар, экрандагы телефон номерине байланышсаңыздар болот. Бул жашоодо адамдар түрдүү кыйынчылыктар менен сыналат экен. Ден соолуктун кадырын өз жон териси менен сезген кийинки үй бүлө Динара эженин үй бүлөсү. Эженин үйүнө кирип келгенде көзүбүзгө алгач эле жерде бир колу менен машинаны ары бери кыймылдатып жаткан кичинекей бала урунду. Бизди тааныбаса да, жылмайып учурашкандай караган баланын аты Абубакыр. Абубакырга да балдардын церебралдык шал оорусу деген диагноз коюлган. 6 айга чейин мойнун кармаган жок да. Анан мен урам ай сайын нервопатологко апарып дары жазып беришет. Анан уже тревожный деп эме коюшту да, диагноз ДЦПга деп. Анан 1 жашына очерет, 1 жашына жетти, 6 айында очеретке жазды. 1 жашында очерет жетип, анан ошондо коюп беришти больницадан выписканы чыгарганда. ДЦП дешип. Биринчи эметкенде эле көп деле маани бербедим. Баягы балам жакшы болуп кетет деген эле эме менен да, баягы мындан жаман балдарды көрдүм да, мен больницада жатканда аябай тяжелый балдарды көрдүм. 7 жаштагы Абубакыр бир күн бою ушинтип жерде жатат. Баса албайт, отурбайт жана өз алдынча тамактанганга да күчү жетпейт. Бирде жашып кетип, бирде жүзүнө жылмаюу пайда болгон Абубакырдын энеси ар дайым анын жанында. 1 жашта больницага жаткандан кийин 5-6 жашында басат мындай балдар дешти врачтарчы. Анан 5 жашты күттүм, үмүт кылып 5ке келсе басып калат экен балам депчи. 5тен өттү, 6га келди, 6да басат дедим, анда да үмүт банан уже мен балам аракети деле жакшы эле эмне үчүн баспайт деп өзүм кээде эметип кетем, баягы жашырып, күйөөмө жашырып ыйлайм, көп көрсөтпөйчү. Анан ал эметет, көп урушат, ыйлаба депчи. Ушта басасың э? Абубакыр. Абубакыр, басасың э? Күйөөм да аябай ооруп калгандай эме кылып жүрдү. Баягы балам басканын көрүп калсам экен депчи. Ошентип ойлонуп калды да, ал жалаң тияк деле ойлоп калды да. Динара эже да 3 баланын энеси. Абубакыр эң кичүүсү. Ал мындан 7 жыл мурун башынан өткөн оор төрөтүн, өзгөчө кыйналган күндөрүн мындайча эскерет. Төрөткөн врач айтканда баягы бир аз узкий таз сеники депчи. Төрөсөң кыйналып төрөшүң мүмкүн депчи. Анан Атак бала жөнүндө жок. Буларды төрөгөндө ошентип айткан, айылдагы враччы. Анан бул бердеги врач жантпей эле баягы тетири келип калган үчүн дагы баягы узкий тазга кыйналып калдыбы, чыккычакты. Анан короткий пуповина болуп оролуп да калыптыр да кендиги. Жүрөгү почти токтой эле төрөлдү да. Анан төрөлөрү менен эле врачтар төрөтүңүз кандай болду? оор болду, аябай кыйналдым. Аябай эме реанимационун баарысын чакырышып, 5-6 врач баарысы келишип, ишил роддомдун баары эле чогулуп турушту, айланамда баягы төрөгү чөктүчү. Анан төрөлөрү менен эле буну алып барышып, столго жаткырып алып, искусственный эме жасашты жүрөгүнөчү. Анан баягы бир аз бетине кан жүгүргөндөн кийин анан эле реанимацияга алып кетишти. Реанимацияда жатып комага түшүп калды. 3 күн жаткандан кийин ашказандан кан кетти. Ойлоп коем, баягы зонд менен берип атты да, сүттүч мурдунан. Зонд салыпчы. Ошол убакта баягы ашказандан кырып кеткенби деп эле өзүмчөчү. Ашказандан кан кетип атат, ичкен тамагын кайра кан кузуп атат дешти. Анан плазма алып келгиле, кан куюш керек деди. Анан аяктан плазма алып келип куйгандан кийин 3 күн өзүнө келбей жатты дагы. 7 күн дегенде роддомдон чыгарып жалга алып барышты да, кислородный баллон менен. Ошол жакка жеткиришти. Аяктан 12 күн жаттык. Эмеден чувствовасы жок болчу. Укол сайза деле сес чимесе, венасын истеп эмесе да такыр сес чимес. Ыйлач эмес, врачтар да неме больницадан чыккычакта такыр ыйлаган жок. Жата берчү болчу. Мээзи могу жери кирип кетти. Жалга которулгандан кийин такыр эмеси жок да могу жери. Мондай эле сөөгү калды.
Анан заведующий коркуп врачтардын баарысын чакырып эме кылышты, консультация кылыпчы. Анан бул баланын мээзи жок, төрөлүп калса керек дешти. Мээзи оорду жок, ошон үчүн могу жери кирип кетти дешипи. Ошондой эме коюшту. Анан заведующий өзүнө чакырып алып, шооруң бар турбайбы? Бир эле мен ушул эле балаңды аман алып калган, мен акылы кем болуп калбаса болду, балаң мээзи жок экен деп ошентип диагноз баягы врачтар ошондой дешти деди. Анан ыйлап баягы ушул эле жетишпей атты эле мага эми деп анан жакшы суббота воскресенье врач келген жок, баягы жумуш убагы болбой. Понедельник келип эле сүйүнүп кетти, өзү чакырып эле эртең келип алып коет, ушуга кирчү болчу да. Анан андагы реанимацияда баягы отдельно жатат да. Анан келип эле мени чакырып баягы Кудай бар экен, балаңдын башы баягы эмесине келип калыптыр. Эмне себептен экенин билбейм, эмеси жакшынай болуп калыптыр да баш. Анан өздөрү да түшүнгөн жок ошо эмне себептен кирип кетти да, кайра эмне себептен баягы ордунда баш орундай болуп калды. Үйгө чыгарып келдим. Үйгө келгенден 2 күнгө чейин ыйлаган жок, баягы эчтекени билбейчи. Анан үнү чыкчу эмес да. Кадимки баладай эмес э? Кадимкидей эле бала, кадимкидей эле болгон, үнү чыкпайт. Ыйлабайт, такыр ыйлабайт. Анан мимикасы менен да ыйлабайт. Жок, вообще эчтеке чувство жок болду. Уктап эле жатат, көзүн ачып эле. Көзүн ачат, баягы жатат, монтип карап коюп эле жатат. Анан эмчек берсең эле бир аз эле эме эле баягы эмиш соргонунда кыйын болду да, могу жактар иштебейчи. Анан эле 3 күндөн кийин го дейм аябай анан баштады ыйлап. Ошондон баштап күн түндү билбей ыйладык. Эмчек эме албайт, же соска сора албайт, искусственный бердим да эмете албайт, аябай кыйналдык. Ал убакта квартирада жашачу болчук. Бир комнатный квартирада жашачу элек, аябай кыйналдык ошол убактарда. Анан күйөөмдүн да тигинтип диагнозу ошол моментте билинди. Аныкы менен дагы алышып, бунун эмеси менен алышып атып, аябай кыйналдык да ошол убактарда. Абубакыр байкелеринен айырмаланып, сезимтал экендигин Динара эже сыймыктануу менен айтат. Кээде көмүр салып койгула мен деп баягы бир жакка чыгып баратканда буларга айтсам эме кылат да, бул эстертет экен да, тиги печканы көрсөтүп салгыла депчи. Балдарга кээде төшөктү салып койгулачы дейм да, өзүм баягы чарчап калганда. Анан жастыктарда тура эмес койсо ыйлайт да, баягы тура эмес коюп койдуң депчи. Меникин өзүнүкүн кой, тигини тияка ал деп башы менен көрсөтүп монтип турат. Сен ордуна койбодуң депчи. Ыйлабайт эмне? Ыйлаганда ыйлайт, кээде аябай бук болот. Баягы түшүнбөй, сөзүнө көбүнчө түшүнбөй калабыз да, анан бирдекени айтса эле эмне деп атасың деп тигиними буну дей берсең ызаланып аябай ыйлайт да, баягы түшүнбөй бук болуп кетет окшойт. Динара эжеге сыноо эки эселеп түшкөндөй. Анткени анын жолдошу учурда боорд циррозу менен жапа чегет. Жашоонун бул оор түйшүктөрүн Динара эже назик жан дүйнөсү менен кабыл алып, анын таасири өзүнүн ден соолугуна да тийген. Бул болом ооба, ошон үчүн ыйлак болуп калдым. Баягы сөз көтөрө албайм. Күйөөм бир аз эле тура эмес сүйлөп койсо деле ыйлай берем да, баягы нерв болуп эле өзүмчө эле туталана берем. Анан өзү да сезип калат, сен үйдө отура берип эметип калыптырсың депчи. Нерв болуп, сен бизди кошо кайра оорутасың, сен мынтип атып депчи. Анан күйөөм ары карап жатканда эле мен биякта карап эле балам кучактап ыйлай берчи, болчу ушинтип инвалид болуп калса. Анан өзүмдө да женский жактан оорулар пайда болуп, онкологическийге эмеге жөнөтүшүп калды былтырчы. Ошол жактан лечение алып депчи. Анан ошол жакта көбүрөөк жүрүп калгандарда оюма аябай эме келди. Былтыр аябай стресс болдум. Онкологический жактан да ушундай оорум начинающий эме болсо, анан кийин балам болсо, бул болсо, күйөөм оорусу болсо, тиг болсо, дагы бир эмне болот депчи. Арабызда чет өлкөгө чыгып эс алууну каалагандар бар. Айрымдары эми 2 кабаттуу эмес, 3 кабаттуу үйгө жетсем дейт. Ал эми Динара эженин көксөгөнү баласы менен жолдошу айыгып чакан үйүн бүтүрүп алса. Учурда бул үй бүлө авариялык абалдагы үйдө күн кечирип келишет. Үйүм эски болгон үчүн баягы эмелерден, трешиналардан кумурска чыгып элечи. Күнү түнү эле кумурска, эртең менен чайнекти коюп койсоң деле оозунан толтура, чай коеюн десең эле кумурска толтурат. Анан бала кечкери жатат, анан түндө дагы мынтип туруп эмете калсаң кээде кумурска жастыгымда кетип барат. Анан көрбөй калбайын деп элечи, баягы эметип калам. Кулак булагына кирип кетеби деп эле сарсанаа болуп элечи. Эми пландарыбыз буюрса будущий балам басып кетет, күйөөм жакшы болуп кетсе, баягы полноценный болуп, баягы проблемадан алысыраак болуп деп, баягы дары дармектен башыбыз чыкпай калды негизичи. Күйөөмкө деле баягы ичкени дары, баламга деле баягы постоянно мынтип жаткан менен все равно кальций эмелер керек экен. Анан
үмүтүм ошол, баягы эл катары эле баягы проблема жок, баягы бирөөнүн көзүн карабай өзүбүзчө баягы жардам, эч кимден жардам сурабай жашоо болсо дегенми. Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн Абубакырга колдоо көрсөтүп, бул үй бүлөнүн түйшүгүн жеңилдетүүгө жалпы мекендештерибизди чакырабыз. Энелерди балдарынын ден соолугу, мындан аркы тагдыры терең ойго салат. Бүт өмүрү балдарына байланган энелер өздөрү да моралдык, психологиялык жардамга муктаж. Көчөгө чыксам эле, балам көтөрүп чыксам эле сөзсүз карашат да. Анан көнчөзүп калтырып кетем. Больницага баргандарда айла жокко алып кетем. Маршруткаларга чыкканда аябай эметишет да. Ушундай таң калышып карашканда өзүм аябай баягы башкача адам экенин билинип калгандай сезиле берет да. Чарчаган учурда ыйлайм көбүнчө. Ыйлайм, анан могу балдарга көрсөткүм келбейт, ыйлагандачы. Ыйлаганда көрсөткүм келбейт бул балдарга. Анан булар да мага кошулуп кыйналбасын дейм да. Жанагы кыйналган маалда ыйлап, кичине жеңилдеп дагы койчу деп дагы баягындай эле жумуштарымды кылып, балдарды карап, тамак ашыны берип, ошентип. Ооба. Мына ушундай апаларга колдоо көрсөтүп, аларга ар тараптан жардам берүү үчүн мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын энелери өз демилгелери менен мындан 6 ай мурун Нурбулак кайрымдуулук фондун түзүшкөн. Фондко жалпысынан 140 чукул үй бүлө катталган. Бул үй бүлөлөрдүн көбүн аз камсыз болгон. Бир үй бүлөдө 2 же андан да көп мүмкүнчүлүгү чектелген балдары бар жалгыз бой энелер түзөт. Биз фондду биринчи ачканда эле жакындарыбыздан эле жардам алганбыз. Эми жаңы ачылганда таанышпайт да. Жакындарыбыз биринчи жардам беришти. Жакшы иш жасап атпсыңар, аябай жакшы болуптур ачканыңар деп колунан келишинче жардам берди. Андан кийин биз интернетке киргиздик, постторду жазып, эметип, ошол аркылуу да жардамдар келет. Кыска убакыттын ичинде Нурбулак фонду бир топ энеге жардам берип, аларды жакшылыктан үмүт үзбөй, алдыга умтулууга шыктандыра алышты. Алар балдарга эле эмес, аларды караган энелерге да түрдүү мотивациялык иш-чараларды байма-бай уюштурууну пландайт. Мен сизге таазим кылам, ушундай күчтүү бала, күчтүү сөз, меримдүү сөз, ушинтип баланы багып, ушунча мондой шартка карабай, 2 балаңызды дагы Алдыга чоң максаттарды койгон долбоорго жалпы журттун колдоосу зарыл. Үй бүлөлөргө азык-түлүк, памперс, акчалай жардам менен көмөктөшө аласыздар.